Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу жамаат, биз алгач шам баяны боюнча сүйлөйбүз. Бизге бүгүнкү темага, бүгүнкү шам баянына бөлүнгөн тема бул Арапа күнүндө орозо кармоонун фазилеттери. Бардыгыңыздар билгендей эле, азыр бизде мына ажылык амалдары жакындап калды. Биздин ушул Кыргызстандан барган ажыларыбыз азыр Саудияда жүрүшөт, Меккеде. Бүгүн Зулхиджа айынын 7-си. Зулхиджа айы бул ислам календарынын 12-чи айы да. 12-чи айы, бая христиан календарындагы декабрь деген сыяктуу. 12-чи ай, мындан кийин жыл жаңырат. Азыр 1446 жылдабыз. Зулхиджа айынын бүгүн 7-си, эртең 8-и, эртең ажылык амалдарын башташат. 8-чи Зулхиджада Таруя күнү деп коет арабча, Арафатка чыгышат. Андан кийин 9-ында 8-inde немеге Минага барышат. Андан кийин 9-ында Арафатка барышат. Анан калган амалдарды аткарышат да. Ошондо биз мына ушул ыйык болгон күндөрдү жакшы туура колдонгонду үйрөнүшүбүз, билишибиз керек болот да, ошого кылышыбыз керек болот. Арапа күнү болсо, бул 9-чу Зулхиджада Арапа күнү болот. Айттан бир күн мурда. Айт болсо бул 10-чу Зулхиджада айт күнү болот да. Бизде азыр айт күнү белгиленди. Жума күнү буюрса, айт күнү болот. Арапа 4-чү күнү болот. Бейшемби күнү. Арапанын фазилеттери боюнча Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим". Буруж сүрөсү көпчүлүгү жаттаганбыз. Бул 30-чу парада келген. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. "Вас-самаи затил буруж, вал яумил мав'уд, ва шахид ва машхуд". Жылдыздуу асманга ант. Убада кылынган кыямат күнүнө ант, күбө болуучу жана күбөлөнгөнгө ант деп Алла Таалам ант ичип атат да. Хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-яумул мав'уд яумул кыяма" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү ошол хадисте баягы аятты чечмелеп жатат да. "Ал-яумул мав'уд яумул кыяма", убада кылынган күн бул кыямат күнү дейт. "Вал яумул машхуд яум Арафа". Анан күбө болуучу күн бул Арапа күнү дейт. "Ва шахиду яумул жум'a" дейт. Күбө болуучу бул жума күнү дейт. "Ва ма тала'атиш шамс ва ла гарабат ала яумин афдал минху" дейт. Ушул күндөрдүн эң абзели ушул Арапа күнү дейт да. Күндөрдүн эң абзели Арапа күнү. Түндөрдүн эң абзели Кадыр түн. Түшүнүктүүбү? Күндөрдүн эң абзели Арапа күнү. "Фихи саатун ла ювафиқуха абду муъмин яд'у Аллаха би хайр илля истажаба лаху" дейт. "Илля истажаба Аллаху лаху" дейт. Арапа күнүндө бир убакыт бар дейт. Бир убакыт бар, эгер ошол убакытка кайсы бир момун пенде туура келип, туш келип дуа кыла турган болсо, албетте Алла Таала анын дуасын кабыл кылат дейт. Көрдүңүздөр Арапа күнүндө. "Вала ястаиду мин шай илля азаху Аллаху минху". Мисалы ошол күнү пенде эмнени сураса, Алла Таалам ошону берет дейт. Эмнеден мени куткар деп дуа кылса, ошодон куткарат дейт да, сөзсүз. Ошондуктан биз Арапа күнүн толук бойдо мүмкүн болсо мындай көбүрөгүн же толугун мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша көп ибадат кылышыбыз керек да ошол күндөчү. Иншалла Арапа күнү. Быйыл Арапа күнү 4-чү күнгө туура келип атат. Мына бүгүн 2-чү күн. Вторник, эртең среда, четверг Арапа күнү да. Анан Арапа күнүнүн дагы фазилеттери боюнча дагы бир хадисте Анас бин Малик риваят кылган хадисте айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Арапа күнүндө ажылык учурунда Арапа күнүндө туруп күн батаарга аз калганда айтты дейт: "Я Билал, ансит линнас" дейт. "Адамдарга эме кыл, үнүн бир аз басаңдатсын, мени угушсун" деди да. Адамдарды мага даярдап бер деди. Анан не деди? Билал туруп айтты: "Алланын элчисине сөз тыңшагыла, анын сөзүн уккула" дегенде, элдин баары унчукпай калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көңүл бурушканда,
кулак төшөгөндө эмне деди? Факала ма'шаран нас. Ey адамдар dedi. Mağa Cibrail aleyhisselam hazır kelip Allah Teala'dan salam aytты deydi. Allah Teala'dan salam aytıp anan aytıp жатат deydi. Allah Teala ушул Арапатка келген элдин бардыгын, мусулмандардын бардыгын күнөөлөрүн кечирди. Ошол Арапат өрөөнүндөгү, ошо ыйык өрөөндөрдөгү бардык келген мусулмандардын, момун мусулмандардын күнөөлөрүнүн бардыгын кечирди жана алардын күнөөлөрүн да кечирди деп не айтты дейт да. Анан Умар радиаллаху анху айтты: "Я Расулаллах, хаза лана хасатан." О Алланын элчиси, бул бизге гана таандыкпы деди да. Бул биз үчүн элеби деди. Айтканы ушул эле күнү ушундайбы деп атат да. Умар радиаллаху анхучу сурап атат. Дегенде хаза лакум ва лиман ата мин бa'дикум ила йомил кыяма дейт. Бул силерге жана силерден кийинки кыямат күнүнө чейин келүүчү элдин мусулмандардын бардыгына деди да. Бул мүмкүнчүлүкчү, өзгөчөлүк. Демек, ошондо Умар радиаллаху анху эмне деди? Касура хайруллахи ва таба дейт. Анда Алла Тааланын бизге кылган жакшылыгы өтө көп экен дейт. Өзү эми албетте Алла Тааланын бизге кылган жакшылыгы, нематтары аябай көп. Алла Таалам Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха." Эгер силер Алла Тааланын нематтарын эсептей турган болсоңор, эсептей албайсыңар дейт. Сан жеткис да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Ушул ыйык күндөрдө ибадат кылып, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек болуп жатат да. Кабилетте калбай, азыр тиликке каршы көпчүлүк адамдар биз мынал Григорий календарын колдонуп, немеден артта калып атпайбыз, мына диний календарга көңүл бурбай жатабыз. Мисалы азыр кайсы ай, кайсы жыл, мисалда кээде өзүбүз деле унутуп калабыз. Ошондуктан ар бирибиз мына телефонго мына исламский календарларды скачать этип, ошол жактан көрүп турушубуз керек да. Ай качан жаңырып атат, качан бүтүп атат. Ошондой эле 13-ү, 14-ү, 15-и ай толгон күндөрү дагы орозо кармоо сүннөт. Ошондо иншалла унутпашыбыз керек. Анан бул жерде ошо Арапат күнүндө эң жакшы ибадат кылуулардын, эң жакшы ибадаттын бири эмне экен? Дуа кылуу. Дуа кылуу. Өзү дуа бул ибадат да. Дуа бул ибадат. Аллага дуа кылуу, Алла Тааладан бир нерсе тилөө бул ибадат өзү. Усама бин Зейд айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Арафатта чогуу болдум дейт. Бир төөгө чогуу отурдум дейт, учкашкан болчумун дейт. Анан эки колун көтөрүп дуа кылды. Дуа кылып жаткан учурда анын немеси төөсү бир аз мындай кыйшайып жылганда ноктосу түшүп калды дейт. Анан бир колу менен ноктону алды дагы, наркы колу менен не көтөрүп дуа кылды дейт да. Көрдүңүзөрбү? Эң жакшы ибадат эмне экен? Дуа кылуу Арафат күнүндөчү. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айтат: "Хайру дуа дуа йом Арафа" дейт. Эң жакшы дуа бул Арапа күнүндө дуа кылынган дуа дейт. Жана ва хайру ма култу ана ва набиюна мин кабли ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шейин кадир. Жана мен, жана мага чейинки пайгамбарлар айткан эң жакшы дуа, эң жакшы зикир бул эмне дейт? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, анын шериги жок. Лахул мулк лахул хамд. Бардык мал мүлк, бардык мүлктөр ага гана таандык, жана бардык мактоолор ага гана таандык. Ва хува аля кулли шейин кадир. Жана ал бардык нерселерге кудуреттүү. Эгер биз бул дуаны арабча айта албасак, кыргызча айтсак деле иншалла боло берет, Кээ бир учурда бирөөлөр бар, кээ бир адамдар бар арабызда. Ар бир сөзгө тили келбейт арабча, жанан кээде адашып айтып коюшу мүмкүн, мисалда. Созбой турган жерде созуп коюшу мүмкүн, же созула турган жерде созбой коюшу мүмкүн. Ар кандай грамматикалык катары болуп калат да. Ошол учурда эгер адам толук баягыдай арабча туура окуганына ишенбесе, кыргызча деле дуа кылса иншалла боло берет. Эми ажыларыбыз азыр ажылыкта жүрүшөт, алар дуа кылып жатат, мисалда. Ошондуктан биз бул жерде эмне кылышыбыз керек?
Алла Таала мисалы бизге быйыл буйруп аптыр ажыга барганга. Анан ажы демекчи шариятыбызда бардыгыңыздар билесиздер, ким ажыга бара турган болсо, ажыга барууга шарты бар болсочу, бул милдеттүү парыз да. Анан азыр быйыл мисалы канча миң болду? $4400 болду, ажылык. Адашпасам, $4400 болду. Ага бир 120-100 канча долларга курбандык чала турган болсо, 4550, анан расходтору менен 4551, болжол менен бир $5000 кайсы бир кишиде $5000 бар болсо, ал кишиге ажылык парыз болуп калат да. Түшүнүктүүбү? Азыр мисалы сизде көрүңүздөр. Эгер сизде 5000, 10000, 5000ден ашыгыраак акча бар болсо, сизге ажылык парыз болуп калат да. Мойнуңузда карыз. Сиз ушудан кутулушуңуз керек болот. Эгер ажылык парыз болуп калып, ажыга барбай өтүп кете турган болсо, ошол киши анын бала чакасы баягы маркумдун атынан ажылыга бирөөнү жибериш керек болот. Же өздөрү барыш керек болот анын атынанчы. Анан бирөөнүн атынан барган адам хажы бадел деп коет арабча. Ал киши өзү буга чейин ажыга барган болуш керек да. Ошого биз кайдыгер карабайлы. Урматтуу бир туугандар, бизде азыр мына базарларда иштеген адамдар бар го. Ош базары болобу, Дордой болобу. Менимче буларда бюджет минимум $10,000 дейм да. Себеби $5000 менен билбейм канчалык эме сода кыла алат, туурабы? Сода кылганда өздөрү билиши мүмкүн мисалы. Ошо $5-6 ашык оборот кылган кишилер, ошолордун бардыгына парыз болуп калат да. Эгер ал акча өзүнүн акчасы бар болсо, акчасы болсо, ал эми карызга алып сода кылган болсо, ал башка маселе. Бирок өзүнүн акчасы менен мисалы $5000-10,000 ашык акчасы бар кишиге ажылык парыз болуп калат. Кийинки жылы бизде ажылыкка каттоо иштери адашпасам бир декабрь, январлардабы же ноябрлардабы болот да. Сураштырсаңыздар, жылда адамдар бизден кечигип сурайт. Ажыга барайын дедим эле деп. Азыр эмес. Бир 7-8 ай, 1 жыл мурда, илгери мисалы декабрда Саудия чакырчу, январларда. Азыр эми 10 күн жылып атпайбы? Ошону тактап алыңыздар. Биз ажыга барбай калдык. Бул жактагылар кандай ибадат кылат десе, эң жакшысы эмнекен? Зикир кылуу, ошондой эле орозо кармоо. Арапа күнүндөчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат. Сауму яум арафа юкаффир санатейн мадия ва мустакбала дейт. Арапа күнүндө орозо кармоо 2 жылдын күнөөсүн кечиртет дейт. Өткөн жылдыкын жана келерки 1 жылдыкын. Көрдүңүзбү? 2 жылдын күнөөсүн кечирет дейт. Кечирүүгө себеп болот. Ошондой эле васаум яум ашура васаум ашура юкаффир сана мадия. Ал эми ашура күнүндө орозо кармоо өткөн жылдын күнөөсүн кечирет. Ашура күнү бул Мухаррам айынын 10-чу күнү. Мухаррам айы бул 1-чи ай. Азыр 12-чи айдабыз, Зулхижжа. Зулхижжа бүткөндөн кийинки ай Мухаррам айы да. 1-чи ай, январ дегендей. Христиан календарындачы. Ошондуктан буюрса Ашура күнүндө дагы орозо кармаганды унутпайлы. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул 10 күн бар го, Зулхижжа айынын 10 күнү. Азыр биз бүгүн 7-синдебиз деп айттым го. Ушул 10 Зулхижжа айынын 10 күнү мактап жатып мындай дейт. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Peygamber айтат, ушул 10 күндө ибадат кылуу Алланын астында мындай артык күндөр жок дейт. Эң жакшы, эң абзал күндөр ушул 10 күндө. Мына Зулхижжа айынын 10 күнүндө ибадат кылуу дейт. Дегенде сахабалар сурашты, "Факол я Расулаллах, валал джихаду фи сабилилlah." Алланын элчиси, Алла жолунда согушка чыгуу дагы мынчалык соопко жеткирбейби деди. Дегенде жок деди. Факол Расулаллах, "Валал джихаду фи сабилилlah." Алла жолунда согушка чыгуу дагы мындай соопчулукка алып барбайт, жеткирбейт деди. Көрүңүздөрбү? Бир гана илля рожулун хаража би нафсихи ва малихи фалам яржи мин залика би шей. Бир гана эгер кайсы бир адам өзү менен
жана бардык мал мүлкүн чогултуп толук бойдон өз жанын жана бардык мал мүлкүн Алла жолунда сарптаса, анда ошол киши гана баягы 10 күндө ибадат кылгандан абзелирээк амал сооп табат дейт. Себеби иш жүзүндө мисалы тарыхты карап турган болсо, буга чейин согушка чыккандар эмне кылчу? Канчалык бир мал мүлкү үйүндө калып калчу да. Мисалы ат болсо атына минет, аны жабдыктарын сатып алат, кылыч тиги бул, үйдө немелери калат да, байлыктары, буюм терими. Эми хадистерде келгендей, мисалы Хаяты сахабада Абу Бакр, Умар радhiyallahu anhu, башка сахабалар мисалы садака кылышкан, бирок көпчүлүгү эмне байлыктары калган да. Бул айтып жатат, бир гана эгерде ошондой адам боло турган болсо, бардык мал мүлкүн сарптап, өзүн дагы жанын Алла Таалага бере турган болсо, ошол гана абзелирээк болот дейт. Ошондуктан биз ошол 10 күндө эми 2-3 күн калса деле мисалы пайдаланып, иншалла амал кылып калайлы. Ошондой эле биз азыр бул жакта калдык, эмне кылабыз? Биз ошол ажыга барган бир туугандарыбызга айтып, алардан дуа тилейбиз. Момун кишилерден, солих кишилерден дуа тилеген бул дагы жакшы амалдарга кирет да. Ошондуктан эгер ажыга барган, мисалы ажыга кеткен туугандарыңыздар болсо, ошолорго айтып, WhatsApp'тан айтып, мисалы жазып, кандайсың, жакшы жүрөсүңөрбү, бизге дуа кылып койгула деп айрыкча Арафа күнүндө дуа сурайлы бардыгыбыз, сиздер да сураңыздар. Анан дуа тилегенде эмне керек, эмне тилеш керек, ошондо айтып коюңуздар. Мисалы ар кимге ар нерсе керек болот. Бирөөгө байлык керек, бирөөгө ден соолук керек, бирөөгө дагы кандайдыр бир эме жакшы амалдар керек, ошону сураңыздар да. Жөн эле дуа кыл дебей, мисалы Кудай сактасын, кимдир бирөө ооруп аткан болсо, ошол оорубат эле дуа кылып кой, же болбосо акча ташып атат, акча эме кылып кой деп. Мисалы эми байлык, Алла Тааладан байлык сураса деле боло берет. Эч кандай эме болбойт. Кээ бир адамдар бар экен, мен Кудайдан байлык сурагандан уялам дейт да, бирок байлык сураса деле боло берет, эч нерсе болбойт. Ахмад бин Хамбал 4 имамдын бирөөсү ошол кишиге келип айтышат да. О имам дейт, бир кишинин колунда 1000 динары болуп дейт, 1000 алтын тыйыны бар болуп туруп, таква болушу мүмкүнбү дейт да. Бул дегени мен өткөндө эсептедим, 4,25 граммда алтын, бир алтын тыйын эмечи, тыйын алтын. 4,25 грамм көбөйтөм 1000ге, ошондо 4 тонна 250 килограмм алтыны бар киши да. Муну мисалы көбөйтөм болжолдуу түрдө да, эми алтындын баасын көрүш керек, 9000 дейин 38 миллион сом. Мисалда 38 миллионер адам таква болобу дегенде, ооба болот деген. Эгер ошол акча жүрөгүндө эмес, колунда болсо дейт да. Ошондуктан биз байлыкты жүрөгүбүздө эмес, колубузда кармаганды үйрөнүшүбүз керек болот да. Колдо кантип кармай жүрөгүбүзгө кирип кетпейт. Не бакылдык кылбайбыз, садака беребиз, зекетин беребиз, кайрымдуулук кылабыз, иншалла. Анан Арапа күнүнүн фазилети боюнча дагы бир хадис. Бул жерде имам Ахмад риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошол Арапа күнүндө Алла Таала Адам алейхиссалам жараткандан кийин ошол Арапат күнүндө бардыгыбызды, ошол Адамдан баштап кыяматка чейин келе турган бардык адамзатты майда бир кыпындай көлөмдө жаратып, бардыгыбызды, биз унутуп калдык анычы, бирок кийин кыямат күнүндө эстейбиз ошончу. Майда кыпындай жаратып туруп, кыпынын көлөмүндөй. Анан ошол жерден бизден убада алган да. Ошол убаданы бизде ал-мусак деп коет. Баягы кыргызчачы, качандан бери мусулмансың десе, ал-мусактан бери дейбиз го. Ал-мусак деген убада, ал-мисак арабчасы. Бул Куранда келген. Араф сүрөсү 172-174 аяттар. Тафсирден көрсөңүздөр болот. Хадисте келет, Алла Таалам ошол Адам алейхиссаламдын ошол белинен жарала турган бардык урпактарын Арапа күнүндө жаратып, чыгарып, ушул майда кыпындай кылып жараткан дейт. Анан айтты дейт, аласту бероббекум, мен силердин кудайыңар эмесминби дегенде, биз эмне дедик? Калу бала шахидина, ооба, сен биздин
Кудайыбызсың, биз өзүбүзгө өзүбүз күбөлүк бердик деп айтканбыз. Ан тaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Анан Алла Таалам айтып атат, мен муну бул окуяны эмне үчүн жараттым дейт. Кыямат күнүндө силер биз муну унутуп калыптырбыз, биз муну билбептирбиз, биз капилетте калыптырбыз дебешиңер үчүн ушул учурду мен жараттым дейт да Алла Тааламчы. Же болбосо ау тaqulu inna mashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Анан же болбосо силер эмне үчүн бизди мисалы ширк кылуу менен күнөөлөп жатасың? Биз ата бабабыз ушундай мушрик болчу, ширк кылчу, мисалы динсиз болгон, мен деле ошондой болуп калдым деп, ошол таанбашыңар үчүн ушул не окуяны жаратып жатам дейт. Араф сүрөсү 172-174 аяттар. Ошондуктан биз ушул Арапа күнүн ыйык күн экенин билишибиз керек. Ошондой эле Арапа күндүн фазилети боюнча дагы бир хадис. Бул Арапа күнүндө Алла Таалам бизге ислам шариятын, ислам динин толук жеткирди да. Арапа күнүндөчү. Арапа күнүндө ислам дини толукталды. Акыркы аят ушул Арапа күнүндө түшкөн. Аммар бин Аби Аммар риваят кылган хадисте айтат. Ибн Аббас радиаллаху анху, Абдулла бин Аббас, бардыгыңыздар билесиздер, туржуманул Кур'ан, Курандын муфассири болгон. Ушул аятты окуп жатып, не дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Деген аятты окуганда бул Маида сүрөсүндө келген. Бүгүн силерге динимди толуктадым. Жана ниматымды да толуктадым. Жана силерге ислам дин тутууңарга ыраазы болдум деп Алла Таалам айтып жатат. Ошол аяттарды окуганда бир яхуди жөөт угуп калып айтты. Эгер ушул аят бизге түшкөндө дейт, жөөттөр, биз бул күндү ушул аят түшкөн күндү биз айыт кылып алмакпыз дейт да, биз майрам кылып алмакпыз ушул күндү дейт. Кандай сонун аяттары дейт да. Дегенде Ибн Аббас айтат, бул аят дейт, айыт күнүндө түшкөн дейт. Айыт күндө түшкөн, жана жума күнүндө түшкөн, ошондой эле Арапа күнүндө түшкөн дейт да. Көрүңүздөр, 3 күн дагы бизде майрамда, айыт күнү майрам, ошондой эле жума күнү майрам, ошондой эле Арапа күнү дагы. Көрүңүздөр. Ал эмне дегени бул? Силер айтпасаңар деле биз билебиз дегендей маанайда айтып атат да. Ошондой эле Арапа күнү бул жалпы бардык мусулмандар сыймыктана турган күн. Эмне үчүн? Себеби мусулмандар бир гана ушул күнү дүйнө жүзүнүн бардык бурчтарынан келип ошол жерде чогулушат да. Бүт мамлекеттерден агы болобу, карасы болобу, кимиси болсун бардык ошол жактан келип ошол жерде бир күндө чогулушуп Алла Таалага ибадат кылышат. Ошондой эле Арапа күнү бул Алла Тааламдын кудуретинин өтө кудуреттүү экендигинин дагы бир белгиси. Себеби Алла Таалам ошол күндө миллиондогон адамдарды угуп бир учурда, ошолордун бардыгын тилектерин угуп, тилектерин аткарып берет. Эч кандай баягыда сөз аралашып кетпейт. Мисалы биз азыр жашоодо эки эле киши сүйлөшөп башың айланып калат го, мисалда, туурабы? Мунусу эмне сураса, тигинси муну сураса, кимиси эмне сураган унутуп каласың. 2-3 киши сурасачы. Алла Таалам болсо миллиондогон адамдар сураса, эмне ошолордун тилектерин аткарып жатат. Кайсы тилде болбосун. Ошондуктан биз ушул Арапа күнүн иншалла көп ибадаттар менен пайдаланайлы, жана мүмкүн болсо иншалла ушул күнү орозо кармаганга иншалла аракет кылайлы.